Siz өткөндө бир туура айтып аттыңыз, лицензия кылсак болот деп. Аны силердин тилиңерде лицензиябы же башка уруксат иши бир нерсе бересиңер да? Өткөндө бирөө жакшы айтпадыбы? Эме депчи, мисалы үчүн жума намазды деле баары окубайт, даражалуу окуйт деп. Ошол сыяктуу фатва чыгарып, ошол жерге ушундайлар эле никени кыялат деп жазып, и никени кыярда күбөлүктү сурайт деп жазып, анан ошону ишке ашыра аласыңарбы? Ошо колуңардан келеби? Мен чын айтып берейинчи бир нерсени. Азыр мына мыйзам ушул бойдон кабыл болгондон кийин, мен бир фатва чыгарам да ошону жайгандан кийин мыйзам эч кандай ишке ашпай калат. Эмне үчүн дебейсизби? Анткени шарият боюнча нике кыюучу молдеке болбосо дагы нике кыйылат да. Бул кандайча? Мисалы үчүн көпчүлүк элдер чогулат го. Чогулган жерде кыз келип туруп, мен өзүм макулдугумду бердим десе, бала кабыл алдым десе, күбөлөрдүн бардыгы болсо, адам тойдо отурган жерде. Ошондо молдо болбой туруп деле нике кыйрат. Молдого келип сурап туруп, экөөбүз никеге турса болобу десе, а туура экөөң тууган эмес экенсиң, сенин башың бош экен деп айтып берген болсо болот. Эгерде мыйзам ушул бойдон кабыл болсо, анда ошол жанагы боюнча бир жарым бет фетва чыгарса, ошол фетваны угуп алып туруп деле, мына жанагы молдо иштен чыгып кетет дагы, анан өздөрү менен өздөрү эле кыйын боло берет да. Анан мен айтып аткан долбоор мындай болгондо, бул милдеттүү болбош керек, ыктыярдуу болуш керек. Мисалы үчүн биз бирөөнү мажбурлай албайбыз да, сен никеге сөзсүз тур депчи. Никеге молдокеге бар деп. Бирөө каалабайт, бирөө өзү билет, бирөөбүз гей болушу мүмкүн, ар кандай. Биз ошону никени каалагандар үчүн ыктыярдуу түрдө кылсак дагы, ошол молдокелерге лицензия берсек, же лицензия бербесек дагы, ошол жанагы мамлекеттик граждандык актылар каттоо бөлүмүндө булар коомдук башталыш сыяктуу бир жумушту иштесе дейм да. Анан ошолор өздөрү окутуп туруп, ошол молдокелерди биз менен биргеликте. Анан ошолорго бирден журнал, книга берсек, ошол книгага эле катталса, никеге туруучу эркек аял, күбөлөр, анан ыраазы ата энеси деп туруп, колун койдуруп туруп, анан ошол жерде ошондон кийин нике кыйдырса, бир эле учурда молдеке. Кийин ошону алып барып, айдын аягында жуманын этегинде тапшырса, ошол айыл өкмөткө, анан ошолор ошонун негизинде жанагы өздөрүнүн жанагы расмий кагаздарын толуктап туруп, нике кагаз берсе, ким каалоочуларга. Анткени эң проблемасы жанагы кар күрткү түшүп калган жерде, башка жерлерде кээде 2 жумага чейин жол ачылбай калып, ошо нике кагаз алганга кыйынчылык болуп калат да, региондордо. Бардык жерде эмес, шаар жеринде бунун проблемасы жок. Анан ошол маселанын үстүндө жанагы бизде проблема эмнеден чыгып атат? Туура ал деле болушу мүмкүн, күтүп 15 күнөн үйлөнөбүз деши мүмкүн, бирок ошону айтат да, биздин укугу тебелип атат, биз бүгүн үйлөнгүбүз келип атат деши мүмкүн да. Мисалы үчүн, суббота күнү үйлөнгүбүз келет, айыл өкмөт иштебейт, Кокуста майрамдар болуп да 5 күнгө чейин иштебей калат. Ошол убакта тиги книгага түшүп кала турган болсо, книгага тиги молдоке жазып бардык мыйзам чегин, аны үйрөтүш керек ага. Жок дегенде бир жума окутуш керек, агадан кагаз бериш керек, ошол молдокелер аны кылат деп. Анан ошону менен, ошону нике кагаз берилет. Эгерде жанагы биздикилер албайт, нике кыйганда нике кагазга барбайт кыргыздар көбүнчө. Анан качан башта проблема түшкөндө айыл өкмөткө барса, архивде сакталып турат, мындай да алып чыгып көрсөткөнгө жарайт деген сөз да. Ошон үчүн ошондой кылып койсок ыктыярдуу түрдө. Биз калгандарга мажбур кыла албайбыз деп да. Ошондо эки иштен бир иш кетмек. Молдолордун жанагы мыйзамдуулугун окутуп, нике боюнча мыйзамдарды окуш керек аларчы. Анткени ким кандай никеге турулат, башка мыйзам жаш четелек боюнча нерселерди ошо молдеке үйрөтүп колуна китепче кылып берсек. Биринчи мындай болуш керек, экинчи мындай, үчүнчү мындай болуш керек деп. Анан ошол эле учурда биз аларга дагы жанагыдай диний лицензия. Лицензия боюнча мен өзүм иштеп атканда ишке ашырайын деп ойлогом. Анткени бизде нике туура эмес кыйылып калат да. Кээде туугандар нике кыйып коюшат, бул туура эмес. Кээде күйөөсү бар аялдарга нике кыйып коет, кээде кыздын макулдугу жок нике кыйып коюшат да. Бул никелер жараксыз болуш керек. Эгерде кыз жашыраак болуп турмушка чыга элек болсо, анда атасынын же өзүнүн агасынын макулдугу сөзсүз түрдө болуш керек деген пункттарды молдокелер билбей калат көп учурда. Анан ошолор менен кошуп мыйзамдын чегинде ошолордун баарын жазып берсек, анан молдеке атайын ушундай бир книгага каттаса, ошондой бир коомдук башталыштагы айтор ошону мыйзамдаштыруу керек да. Мен канчалык бир эме менен болушун билбей атам да. Берки молдолорду лицензиялаштыруу, аны эгерде аракет кылсак, мамлекеттен бир аз бизге мындай бир сунуш катары түшө турган болсо, муфтият аны бир тез эле бир 6 айдын ичинде ишке ашырат. Анткени ал мүмкүн. Бизде 2050 мечит барбы, Равшанбек? 2600 канча. Ар бир айылда бирден молдеке бар. Мечити болсо деле, болбосо деле. Анан ошолорду карап туруп, жанагыдай ыктыярдуу көбүнчө айыл жерлерин баштайбыз.
толуктардан баштайбыз, ошолорго окутуп келип туруп, анан айыл жакка кете берет. Бул мыйзам болбосо деле биз үчүн деле зарыл нерсе, анткени ошо нике туура эмес кыйылып атат да. Аялын уруксат сураган өткөн чакта болуш керек, ал мажбур болбош керек. Эгер өзү келген болсо, өзүн көрүп сураш керек. Эгер өзү катышпаса, ошону өкүлү болуп келген бирөө өкүлчүн алгандыгы болуш керек. Булардын көбү сакталбайт. Силердеги проблеманын бардыгы bizde de şariat boyunca nikah kıyıp atkanda problemalar var. Rusya'da migrantlarda misal üçün meçitin ortasına oturup alıp öyle bir Tacikçe bir Özbek moldu gelen nikah kıyıp koyup atar. Bulardın güven var mı? Yok bu teriştirgen jeri yok da. Demek biz özümüzde lisenziya berip oşol arkılуу nikah kıydıranга мындай bir zarılçılık gelip жетти. Misal üçün Saudi Arabiyasında nikahni oşol lisenziyası moldukeler gana kıyat da. Saudi Arabiyasında bizde olsa oşol bardık жердегилерle kıyıp atat. Görüngen karagan tüyün oturup dele kıyıp atat, başka kılıp atat. Nikahni kadır varkan jogotup koyuştu. Oşonu biz işe aşırsak bolot ana bir 6 ayda Ravşan Mırza. Moldolar lisenziya berip nikah kıyуу maselesinde. Al bir 6 ayda bütüsök deyip de mындай regionlardan başlap kele turgan bolsok Çatkal, Alabuka, Çoңalay misal üçün Akmuz narında misal üçün. Oşunda жерlerden jana kışında gürtkө olup kala turgan 6 ayga çeyин katlaşpay kala turgan жерlerden başlap gelsek 6 aydan 1 жылга çeyin biz lisenziya kılıp berip bütürsök bolot. Hazır misal okutup bütürdük ko. Oşol siyakta okutu menen ele imam fond arkılуу ele okusak bul jakşı bolot. Birinciden diniy saktalat, ikinciden muну mıyzamdagı bir işe aşat ele. Eger azыр ушундай ойдон кабыл алып койгондо анда мыйзам ишке ашпайт. Мисалы жанагы көп аялдуулук боюнча бизде мыйзам бар, бирок бир дагы факт жок ошол ишке ашканы боюнчачы. Демек өзбек адежим камаган жер жок азырга чейин. Күнүгө мактанат 2 аялым бар деп. Дагы мыктыбек Астенбек бар бизде мисалы үчүн. Анткени мындай бири-бирине каршы келген мыйзамдар бар да. Анан мыйзам адамдын жашоосун орлотуп койбош керек деп. Адамдын жашоосун мындай bir ишке ашырыш керек. Анан балким 5 жылдан кийин, балким 10 жылдан кийин мен ойлоп атам, жанагы биякта аябай жакшы жазылыптыр да, жанагы легитимдүүлүк жөнүндөчү. Адамдар өздөрү жанагы ата-энелер ошол тиги шарият боюнча кыйылган никени өздөрү легитимдүүлүк статусун берип алат экен депчи. Мына ошондой берип атканда демек биз деле жанагы эмеге ошол молдекелерди барып олтуруп, ошол кабылчулар үчүн ошол молдекени кыйган никесин кол коюп бергенин эле жанагы гражданских актыларды каттоо бөлүмүнүн документинде кылып кое турган болсок, маселе жеңилдеп калмак экен. Бирок бул христиандарга же башкаларга тиешелүү эмес, ыктыярдууларга деп ойлоп атам да. Келиңиздер. Оюмду чалараак болуп калып атат да. Эмнеге дегенде бир жагынан жакшы көп кишини мисалы үчүн азыр көйгөй болуп атат да. Суроо көп кишиде пайда болуп атат. Алардын баягы суроосуна жооп болуп атат. Bir жагынан баягы ислам дининде жүргөн адамдардын. Бирок экинчи жагы да бар. Мисалы үчүн ошол эле аялдар, ошома каттар келип атпайбы? Ошол аялдарданчы аялдар бар, балдар бар. Алардын маселеси корголбой калып атат. Мен башынан айтып келатам. 18 жашка чейинки чыккан кыздардын бир маселеси, талаада калып аткан аялдар мүлксүз калып аткан экинчи маселе, үчүнчү алименти жок балдар. Ушул негизинен айтканда, жалпылап айтканда 3 маселе депчи. Сиз айтып аткан маселе үстүндө иштеш керек. Бул жарым-жартылай болуп калып атат да. Мен башында суроо мындай айтпадымбы? Ошо муфтияттын колунан келеби дедим. Эгерде макул мыйзам жоопкерчилигин алып салсак, мисалы үчүн ал оңой эле. Анткени бул деген долбоор эле азырчы. Долбоордо мисалы үчүн мына авторлор отурабыз да бир пунктун чийип же частын чийип салыш ал оңой эле нерсе. Маселе чечилиш керек болот атпайбы? Ошон үчүн күчүңөр кайсы убакта жетет? Эгерде мисалы азыр условно лицензия дей берели, бирок башкача атталышы мүмкүн да, мисалы үчүн. Эгерде силер ушундай лицензия бере алабыз, эгерде молдолордун баарын окута алабыз, ал лицензияны берет дагы, ошол молдо милдеттүү түрдө кандай экенин аны да ойлонуш керек. Милдеттүү түрдө кайра мамлекеттик каттоого баргандай кылат жаштар. Барыш керек, ооба. Ошол эгерде молдолордун колунан келсе, анда биз ушул биринчи пунктун чийип салсак болот да. Жана биз айтып атпайбызбы? Биринчи мамлекеттик каттоо болсун, андан кийин нике болсун деп атпайбызбы? Аны чийип салсак болот да. Эгерде биз молдолорго жүктөгөн болсок, молдолор эгерде айтса, биз ошону кыла алабыз, колубуздан келет. Болсун нике, биз да ошого макулбуз. Анткени негизи мусулман болуп атканда биз деле никенин ыйыктыгын билип атабыз да. Нике болсун, бирок ошол молдолор айыл өкмөтүгө биринчиден маалыматты берип, сиз айтып аткандай. Экинчиден ошол жаштар кайра мамлекеттик каттоого баргандай кыла алам десе, муфтият да ошого кепилдик бере алса, анда ошол жол менен кетсек болот. Бул кодексте мисалы үчүн жанагы биринчи, экинчиде. Потом электронный есть. Жок, эметип көргөзүп берсек болмок да. Лешка через вон там вот ваша версия.
А туда не написано? Туда не напечатали, да, еще? Нет, да, У человека? нас этого же нет. Флешка с лептами бар. Жоқ, мы хотим, чтобы Вы просто же там... сказали, что можно там. Там Просто написано. бюджетная Не, она напечатали, что-то да? набирала. Чуть кетті ғой? Да, вот пусть она наберет, ладно, до конца, чтобы мы все посмотрели. Мына 155 статья, мисалы үчүн сизде кийинкиси бар эмеспи? Сизде бар, да? бар, Бир бар. нерсени карайлы, анан эки башка долларды карабы, вообще тып салсаңар деле болот башкасын. Мына 155 деп атат, менде орусчасы, кыргызчасы бар экен. Сиздин голдоруңузда кыргызчасы го, Мен кыргызча сынап келем. Орусча сынап келем. Калп менде орусчасы экен, мейли түшүнөбүз. 155 бирде освящение брака по религиозным обрядам до его регистрации в уполномоченных органах наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Деп турат, все хорошо, поняли уже. Биринчиси, мына ушуну алсасак болот да. Бул жерге биз только гана жаш балдарды калтырсак болот, жаш кыздарды калтырсак болот. Бирок могу жер боюнча деген закон о вероисповеданияга 155 бир дегендиби? Каракайсы карап Жок, 155 биринчи часть. Скобкада бир турат кашанын ичинде. Азыр болуп барып атпайбы? Ошону алсаңыз керек. Могуну алган да. Силер ошого каршы болуп атасыңар да. Жок, мен каршы эмесмин буга. Неге? Азыр мен тура эмес Азыр жок, азыр анда до конца айтып алайын. Айтыңыз, Мына айтыңыз. мен адамда бул мынтип атпайбы? Освящение по религиозным обрядам до его регистрации в уполномоченных. Бул мындай деп атат. Эгерде биринчи мамлекеттик каттоо андан кийин нике болуп калса, адамдар жокко тартылат деп атат да. Анын ичинде молдолор дагы деп атат да. Биринчи мамлекеттик каттоо, андан кийин нике болсун деп атат да. Мен ушул жерде айтып атам да, эгерде негизи молдолор ушул нерсеге каршы болуп атасыңар да. Эгерде муну алса, бирок молдолордун үстүнө жүктөсөк